Ошто Кыргыз-Өзбек кызматташуусунун 30 жылдыгына арналган биринчи эл аралык форум белгилүү коомдук ишмер, дипломат жана окумуштуу Батыралы Сыдыковдун эстелигин ачуу менен башталды. Анын айкели өзүнүн аты ыйгарылган эл аралык Кыргыз-Өзбек университетинин алдына орнотулду. Саамалыкка Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, Кыргызстандын жана Өзбекстандын өкмөт мүчөлөрү, Батыралы Сыдыковдун замандаштары жана Кыргызстан, Өзбекстан жогорку окуу жайларынын ректорлору катышты. Батыралы Сыдыковдун эстелигин ачуу аземи бул жөн эле Кыргызстандын ичинде болуп аткан окуя эмес, бул эл аралык мааниси бар окуя болуп атат. Себеби ал киши Өзбекстанда посол болуп иштеген, Ошто иштеген, ошондо 90-жылдагы окуяларды башынан өткөргөн. Ошон үчүн мындай эл аралык маанидеги бир чоң иш-чара болуп, Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери элдерди, мамлекеттерди, мамилелерин жакшыртабыз деп жасап аткан аракеттерге бул кошумча болду. Биздин үй бүлөбүз үчүн аябай мындай ыйык күндөрдүн бири деп айтсам жаңылышпаймын да. Себеп мына университеттин Кыргыз-Өзбек эл аралык университеттин биздин атабыздын атындагы өз убагында ыйгарылды эле. Анан кийин ошол эстелик бир тууган акемдин, Алишер акемдин демилгеси менен, досторубуздун колдоосу менен, демилгелери менен ушул айкелди университетке белек катары бүгүн тургузулду. Бүгүн Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери алгачкы эл аралык форумдун экинчи күнү Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин башкы корпусунда уланды. Мында эки мамлекеттин жогорку окуу жайларынан 80ден ашык ректорлору чогулушту. Максаты эл аралык кызматташууну билим берүү айдыгында жогорку деңгээлге көтөрүү, биргеликте илимий иштерди алып баруу менен университеттер аралык алаканы бекемдөө болуп саналат. Бул кызматташуу эми биринчи этабы, ойлойм бул дагы жыл сайын кайталанып турчу бир жакшы салтка айланат. Себебинде бул биринчи форум болсо, экинчи, үчүнчү форум болушу мүмкүн. Ошондуктан биз баштап берип жатабыз. Ойлойм өзүнүн максатына форум жетет деген жакшы тилектер, ой максаттарым бар. Президент Садыр Нуркожо Жапаров өзүнүн билдирүүсүндө өз ара илимий жактан катнашуунун жаңы этапка өнүгүшүнө чыккан жаңы коомдук мамилелер, кошуналык мамилелер жана экономикалык алакалардын илимий негизге отургузуп, ийгиликтерге жетүүнүн жолдорун ачуу, биз өз ара ушундай мамлекеттик кызматкерлерибиздин өмүр өрнөгүнөн сабак алып, өркүндөтүш зарыл деп айтып жатат. Мына ушундай кырдаалда бүгүн өтө керектүү жана эки өлкөгө тең өтө жагымдуу илимий жагдайдагы коомдук жагдайда түзүлүүдө. Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстан Республикасынын карым-катнашынын бекемделиши кайсыл тармакта өнүгүүгө душар болду. Кайсыл тармак өнүгүүнү жана илимий ачылыштарды күтүүдө. Дал ушул жаатта эки өлкөнүн ректорлору доклад жасашты. Мунун жыйынтыгында кошуна өлкөлөр кызматташтыкты ар тараптан арттырууну көздөөдү. Мындай форумдарды дүйнөнүн башка өлкөлөрү менен өткөрүп жатабыз. Бирок кошуна болуп туруп Кыргызстан менен Өзбекстанда ишке ашпай келди. Албетте бул күтүлүп жаткан конференция болду. Эми форумдан кийин университеттер аралык кызматташуулар күчөйт. Биз Андижан мамлекеттик университети буга чейин Оштогу бир катар университеттер менен келишимдерибиз болгон. Бүгүн дагы 20га жакын документтерди даярдап келгенбиз. Форумда Бишкектеги университеттер менен меморандумдарга кол коюлат. Меморандум ва шартномаларын таярлап келгенбиз. Бейле кетсе Кыргыз-Өзбек эл аралык форуму кечке чейин уланды. Аягында эки тарапты түзүлгөн келишимдерге кол коюлуп, резолюция кабыл алынды. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош. Кыргыз и Өзбек жили